Анткени баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу тууган, Түркияда жана Сирияда болгон жер титирөө бул бардыгыбызга белгилүү болду. Биз анык кабыл алабыз, бул Аллахтан келген өтө чоң сыноо. Түркияда болду деген сөз, бул Кыргызстандын бир бурчунда болду деген сөз. Түркияда болгон нерсени биз Кыргызстанда болгондой кабыл алабыз. Ошондуктан Түркиядагы жакын му'мин мусулман бир туугандарыбызга чын жүрөгүбүздөн терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Анткени баарыбызга белгилүү болуп атат, күндөн күнгө жоготуулар көбөйүп, күндөн күнгө өлгөндөрдүн саны ашып барууда. Кантсе дагы бул Аллахтын бизге келген өтө чоң сыноосу. Буту колу басылып жатат, жаш наристе келмени айтып, бул дини менен коштошуп атат, Атасы жерде турат тартып, келмени айт, күбөлүк бер деп, ла илаха илlallah Muhammed Rasulullah, ашхаду ан ла илаха илlallah ва ашхаду анна Muhammed абдуху ва расулу деп, канчалаган күбөлүк берип жатып, бул дини менен коштошуп атат. Демек, имандары мына ошончолук. Алардын иншалла бара турган жерлери белгилүү. Буларды үй басып, булар жер тербөөдөн ушундай жан таслим болуп атат, урматтуу тууган. Акыйкатта бул инсандарыбыз, бир туугандарыбыз, Кудай буйрса бизди Фирдаус бейшинен күтүп алат деп ишенебиз. Жакын туугандарына дагы терең кайгыруу менен. Анткени урматтуу тууган, Кыргызстандын кубанычыны менин кубанычым деп сезген. Кыргызстандын кайгысыны менин кайгым деп сезген. Кыргызстан эгемендүү күндө алганда эң биринчи кут болсун деген бул жалгыз гана Түркия болот. Бул тарых, урматтуу тууган. Бизге кандай кайгы келсе, биздин кайгы деп тең бөлүшкөн дал ошол бир туугандарыбыз.